Медер Болотканов 96-жылдан бери эле аниматор болуп эмгектенип келет. Ал кыргыз телекөрсөтүүсүндөгү алгачкы күчтүү аниматорлордун бири. Башында баштап атканда программалар башкача болчу да. Мынчалык өнүккөн эмес, жөнөкөй анимацияда жазаш да кыйыныраак болчу. Бул жерде азыр мындай традиционный покадровый анимация деген боюнча иштеп атабыз. Мында ар бир кадр тартылып чыгат. Мурун эгерде плоский анимация болсо, башында иштеп жүргөндө ошондой болчу. Плоский анимацияда чөс, анткени мындай анимацияга жаңы программа мүмкүнчүлүк берчү эмес да андайга. Азыр ар бир кадр тартып чыкса болот, промежуточный кадрды уже компьютер кошот өзү. Биртке жеңилирээк болуп калды да. Аниматорлордун жумушу өтө майда болгондуктан сабырдуулукту талап кылат. Мисалы 2 мүнөттүк видео анимацияны бүтүрүү үчүн 1 ай убакыт кетет. Ар бир сүрөтчүнүн ошондой эмеси болуш керек. Акыркы проект эң жакшы сезилет баары бирчи. Анткени тажрыйба топтолду, мурункудай каталарды кетирбейсиң. Акыркы жасаган нерсең жакшы сезилет баары. Медер мырза ар бир жасаган эмгегин өзгөчөлүк менен жасоого аракет кылат. Мурунку убакка салыштырмалуу азыр Кыргызстандагы анимация өнүгүү жолунда бара жатат дейт каарманыбыз. Ушундай анимациялар Россияга, Кытайга буйрук менен жазылат. Интернет каналдарга да, основной телевидение эмес булар эми. Интернет кички балдардын каналдары. Кыргызстанда көп эле аниматорлор ошо Россияга иштейт да азыр. Казакстанга иштешет. Кыргызстандагы аниматорлордун айлык маянасы жаман эмес. Орто эсеп менен алып караганда эң аз дегенде 20 000 сом болсо, эң көп айлык маяна $1000 чейин барат. Айзада Нурадилова, Улан Сатыкулов, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ.